Бул имарат Кара Суу районунун Кызыл Суу айылындагы номер 78 Насирден Бапыгулов аттындагы жалпы билим берүү мектеби. Мектеп 1989 ишке берилген. Андан бери бир да жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. 2016 жылы Кызыл Суу аймагында каттаган жер түтүрөөдөн мектептин имараты да жабыркап, авариялык абалга кептелген. 2016-17 жылдары ошо Кызыл Суу айыл аймагында Чайчы деген айылына катуу жер түтүрөө болгондо ошол мектебибиз дагы авариялык коопсуз болуп аварияга учураган. Ошол жылдары ошол жактан жогору жактан текшерүүлөр келип, бардык мектептин абалдарын карап кеткенде биздин мектепте дагы ушундай авариялык состоянияга келиптир деп жазып кетишкенде, ошонун негизинде республикалык бюджетке 2018-19 жылы республикалык бюджетке өтүп мектептин ремонту болуш керек деп. Мектепте 363 окуучу билим алышат. Капиталдык оңдоо иштерин жүрүшүндө жарыктандыруу системалары алмаштырылып, имараттын чатыры толук жаңыланды. Класстардын полдору жана айнектерди да алмаштырышты. Ашканага кафель басылып, электр жабдуулар жаңыланды. Имараттын ремонт иштеринин акыркы жумуштары жүрүүдө. Оңдоп түзөө иштерин жүрүшүнө мектеп мугалимдери жана окуучулары кубанып турушат. Былтыркы жылы аябай жакшы дем күч менен чатырлар алмашылды. Ички ремонт, тышкы ремонт, эшиктин алдына брусчатка бардыгы толугу менен пайдаланууга берип, моундай жаркыраган мектепте окуган өзгөчө экен. Мурун биз бөлтөк салттагы эле мыногу бетон менен куюлган тегиздеп, жумушчулар аябай катуу иштеди, мугалимдер да жардам берип атты, эл жардам берип атты. Көпчүлүк менен аябай жакшынакай жаркыраган жакшынакай мектепте билим алып атабыз. Буга чейин мектебибизде мындай кептелген ремонт болгон эмес. Шарттар анча жакшы болгон эмес. Быйыл болсо жакшы иштер болуп, капитальный ремонттон өттү. Мектебибиз жакшы абалга келип, жакшы окуп калдык. Курулуш министрлиги тарабынан капиталдык оңдоо иштери башталган. Республикалык бюджеттен каржыланып жүргүзүлгөн ремонт иштерин Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын тиешелүү кызматкерлери курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруп иш алып барышат. Бапыгулов аттындагы мектептин капиталдык оңдоо түзөө жумуштарын аткарып атабыз. Бул капиталдык ремонт 2025 жылдын март айынан баштап башталган. Ушул күнгө чейин актылар залынын 2 учебный корпус, катенный ажаткана жумуштарынын бардык капиталдык оңдоо түзөлөр толук кандуу өткөзүлгөн. Азыркы учурда окуу корпустары жана спорт залынын соконун часкалган. Жакынкы 1 ай аралыгында толук бүтүп тапшырабыз. 2025 жылы 117 мектеп салынып жана капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Анын ичинен 76-сы жаңы объект, 41 капиталдык оңдоодон өткөн мектеп. Белгилүү болгондой жүргүзүлгөн курулуш иштеринин натыйжасында 17 000 кошумча окуучу орун түзүлөт. Акыркы 5 жылдын ичинде тактап айтканда 2021-2025 жылдар аралыгында жалпы 673 объекти бүтүрүлүп, анын ичинен 394 мектеп, 147 бала бакчанын курулушу, 114 мектеп жана 18 бала бакчасынын капиталдык оңдоп түзөө иштери бүткөрүлдү. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.